Балдарды коргоо ар бир мамлекеттин социалдык саясатынын негизги бөлүгү болуп саналат. Анткени балдардын ден соолугу чың, билимдүү болуп өсүшү, коопсуз жашоосу өлкөнүн келечегине таасир берет. Андыктан өлкөбүздө балдардын келечегине кам көрүп, алардын укугун коргоо боюнча комплекстүү иш алып барылууда. Бул багытта өлкөдө белгиленген иш-чараларды аткаруунун сап башында Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги айрыкча колдоого муктаж жарандар менен балдардын укугун коргоп, аларга ар тараптан кам көрүп келет. Балдарды коргоо боюнча мыйзамдык негизде Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Балдар кодекси, үй бүлө кодексинин негизинде жана бир катар укуктуу актылар негизинде балдардын укугу корголот. Ошону менен катар Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинен 2025 жылдын 24 февралында атайын иш-чаралар бекитилип, иш-чара планы бекитилип, бүгүнкү күндө баардык мамлекеттик органдар балдардын укугун, кызыкчылыгын, алардын баардык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында иш-чара планы бүгүнкү күндө ишке ашып жатат. Көбүнчөсү бул иш-чара планында балдарга карата зомбулукту жоюу, балдарга карата коопсуз чөйрөнү түзүү, аларга саламаттык сактоо, билим берүү, социалдык коргоо жаатында комплекстүү саясий, мындайча айтканда, саясатты камтыйт. Мына ушундай саясатты камтыган Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде азыр жарандардын документтери менен иштөө заман талабына ылайык санариптештирилип, маалымдамалар түндүккө чыгарылат да, аларды алуу үчүн жарандар мурдагыдай убаракерчилик тартышпайт. Андан сырткары документтерди кароо мөөнөтү да кыскарган. Документтердин кароо, мисалы үчүн 5 күнгө, маалым каттарды чыгарып берүү күндөрү да 5 күнгө кыскарган. Ошондой эле реабилитациялык чараларды өткөрөбүз. Биздин министрликте майыптыгы бар жарандарды реабилитациялоо борбору иштейт. Ошондой эле 18 жашка чейин келечек реабилитациялык борбору иштеп келет. Ал жакта бул мамлекеттик мекеме, баардык кызматтар бекер көрсөтүлөт. Ал жакта күндүзгү дагы борборлор бар, жана стационар бар. Алыс аймактардан келгендерге 2 айга чейин ал жерде ата-энеси менен чогуу жашаганга шарттар каралган. Ал эми жакын жерде Бишкек шаарында, Чүй областтарында келе турган болсо, күндүзгү борборлор бар, жатпай эле реабилитациялык кызматтарды алып кетишет да. Жогоруда аталган майыптыгы бар балдарга жардам берген мамлекеттик келечек балдар реабилитациялык борборунун иштегенине 4 жылдан ашкан. Борбордо 4 жаштан 18 жашка чейинки балдарга аймактардан келгендерге стационардык, ал эми шаар ичинен келгендерге амбулатордук кызмат көрсөтүлөт. Ал стационардык болгондо күн-түн бул жерде болушот. Ошол балдарга болсо 4 маал тамак берилет. Ыңгайлуу шарттар түзүлгөн, палаталары бар, бардык жагынан ал жери ыңгайлуу балдар үчүн. Ал эми шаардан кызмат алгандарга болсо күнүнө 3 саатка келишет, ата-энеси менен реабилитациялоо кызматтарын алып, кайра үйлөрүнө кайтышат. Бул жерге кайрылыш үчүн жолдомосу болуш керек, аныктоочу справкасы болуш керек жана күбөлүгү. Ошол 3 документ менен кайрылышат. Социалдык кызматкер документтерин баарын тең кабыл алып, туралаган боюнча, анда биздин мындай биринчи врачка алып келишет балдарды. Бул жерден врачыбыз бардык жагынан да медициналык документтерин карап, анан кийин эгерде баары туура болсо, регистрацияга жиберебиз. Нормалдуу анализдер менен келгендерди болсо кабыл алабыз. Мындай картасы бар, ар бир карта индивидуальный карта, ар бир балага толтурабыз. Анан кийин жалпы назначение берем. Анан экинчи, үчүнчү этажга жаткызабыз биздин. Анан ал жакта дагы өзүбүздүн врачтар бар. Өзгөртө турган жерлери болсо өзгөртүп, кошо турган жерлери болсо кошуп, 1 айга чейин өзүнүн реабилитациясын алат. Оорутпай турган процедуралар, мисалы, массаж, ЛФК, лечебная физкультура, же болбосо электрофорез, физиотерапия деп коет. Анын ичинде дагы электрофорези бар, СМТСи бар, парафини бар, уфолору бар, башкалары бар. Ошолордун баардыгын ошо алышат. Мисалы, укол жасабайбыз. Капельница дегенди биз вообще койбойбуз. Аны негизинен педагогдордон өзүнүн дарылоосун алышат да. Мисалы, реабилитологдо, логопедде, воспитательде, психологдо, стоматологдо көрүп, процедурасын алып бүткөндөн балдарды үйүнө кетиребиз. Выпискасын колуна беребиз. Анан кайта ошо выписканын эң аягына бир пунктка жазып коебуз. Мына 3 айдан келесиң, 6 айдан келесиң. Келгенде мобул анализе керек, бул направление керек биздин медицина жагынан.
Эми кандай гүл жасадың? Иә. Кандай гүл жасадың? Кош кылдыңбы? Мындай кылабыз. Мындай. 1, 2, 3 чөп аппарат табыз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ай, Азамат, эми ура дейлиби? Ура! Молодец. Абалы өтө оор балдар көп келет бизге. Анан кээ бир балдар сүйлөгөндү билбей, шилекей аккан балдарга биз көбүнчөсү логомассаж жасайм мен. Логомассаждан балдарга аябай жакшы пайда берет. Шилекейлери токтоп, ата-энеси сүйүнүп кетип атканда рахматтарын айтып кетишет. Ал бул болсо кичине өзү 4,5 бала, кичинекей. Бул жерде майда моторикасын өстүргөнгө, санаганды, өңдүү түстөрдү айтканды, чоң кичинени айтканды үйрөтөбүз. Ошону үйрөнүп, 1-2 сөз болсо да сүйлөп, жакшынакай болуп кеткени биз үчүн өтө чоң сыймык. Сүйлөп кеткен балдар деле болуп атат. Бир жерден басып кеткен балдар бар. Отура албаган балдар, отурган балдар бар. Мен өзүмдүн жумушумду аябай жакшы көрөм. Ошон үчүн мен ар бир баланын өзүнө ылайыктуу пландарын түзүп туруп, анан ошого жараша сабак өтөбүз. Нарындан келдим. Нарындан ушул жээн небере болот. Бул ошо атасынын кийининде бар балдар болуп калды. 3 баласы менен тең келебиз биз. Анан ушу кичүүсү баспай, сүйлөбөй, көпкө кечикти аябай. Анан жалга жаттык. Анан аягында ушуяка соцзащитадан жиберишти. Ушуяка биринчи келгенде ушу улуу балабыз ушу Басирадан аябай жакшы жыйынтык алып кеттик. Ошо өң таанып, свет таанып, ошондон эле тынбай эле бул кичүүсүн алып келсек, кичүүсү дагы аябай жөндөмүн жакшы көрсөтүп атат бияктар. Ушул жерде сотрудниктердин баарына эле рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аябай жакшы мамилелери дагы. Мында 10 жашка чейинки балдар коштоочу катары ата-энеси менен чогуу кабыл алынып, аларга керектүү шарттар түзүлгөн. Балдардын мүмкүнчүлүгүнө ылайык ар кандай сабактар өтүлөт. Ар бирин биз баланын интеллегине карайбыз биринчи. Если бала мындай жөндөмдүү болсо, анда өзүнүн даражасына карата тапшырмаларды беребиз. Эгерде окуй турган балдар болсо, аларды жаздырабыз, тамгаларды үйрөтөбүз, окутабыз. Эгерде эми эле жаңы үйрөнүп башкандар болсо, аларга атайын пазлдар бар, түстөрдөн баштайбыз. Майда моториканы өнүктүрүүчү оюнчуктардан беребиз. Компьютерди үйрөнгүсү келген балдардын кагылуусу да эске алыныптыр. Компьютердик класска 6 жаштан үйдө балдар келишет. Бизде өзгөчө балдар, ар бир баланын өзгөчөлүгүнө жараша Paint 3D программасы бар, Word, Excel, PowerPoint программалар менен иштейбиз. Көбүнчө бизде сенсорика өнүктүрүү, клавиатура менен көбүрөөк иштегенге кызыгышат балдар. Андан тышкары бизде педагогдор мугалимдер үчүн методикалык күндөр өтүп турат. Ар бир жаңы чыккан программалар болсун, диагноздордун өзгөчөлүктөрү боюнча методикалык күндөр өтүп, педагогдорго атайын сабактар жүргүзүлүп турат. Адистердин айтымында баланын тишинин таза болушу ден соолук үчүн маанилүү. Андыктан борборго келген балдар адегенде сөзсүз тиш дарыгердин кароосунан өтөт. Süt işlerin çıkıptır. Молодец. Alma istep jeysiň mi alma? Alma jeysiň mi? Alma, sayır jegin. Ana bu жерде балдар өзгөчө болот. Буга келгенде кээ бирөө баягы коркуу сезип болот. Аларды биринчи келип, бияка отурузбай эле таанышып, кайра келгенде астыма алып отуруп, көндүрүп, 3-4 күн дегенде бияка отургузуп, креслодан өйрөлдү түшүрүп, 5-чи күн дегенде оозун ачып карайбыз да. Антпесе олар ачпайт, психологический травма ашат да. Булардын эмеси өзгөчө. Өзгөчө айыр мамиле кылып. Көбүнчөсү таза кармаш керек тишти. Таттуу жебеш керек, сай иштеп жесин, жок дегенде ошолор менен тазаланып турат. Ошол тиштин мүрүктөрү кичине эметип турат, массаж алып турат. Келечек реабилитациялоо борбору бул эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу. Биздин бардык иш-чараларыбыздын баары тең, ишибиз ошо мамлекеттен каржыланат. Ошон үчүн кызматтын баары тең, акысыз. Ушул долбоор негизи мамлекеттин социалдык жардамы майыптуулугу бар балдарга жана алардын ата-энелерине деп эсептелет, жана ошондой эле реабилитациялоо мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүү деп эсептелет. Мисалы бүгүн биздики 55 бала реабилитация кызматын алып атат бүгүнкү күнгө. Стационарда 40 баладай, анын жанына бир 20дай ата-эне кошточу. Калма.
салабыз, бияқта қара. Во, тартабыз. Вау! Қайра беребиз. Курс лечение алған сайын үйгө барып дагы занятияларды улант кыла деп ата-энелерге айтабыз. Анан кайра курска келгенде сурайбыз, кандай жыйынтык бар, жылыш барбы, жокпу депчи. Кээ бир ата-энелер айтат, кадимкидей колдорубуз кыймылдап калды, эчтеке кармай албаган балдар келет, аларга мындай жумшак топторду беребиз. Жок дегенде ачып, кайра жумуп, тосконду үйрөнөт, таштаганды үйрөнөт. Мондай эме менен носки кийгенди үйрөтөбүз. Могу резиналарды эле мынтип чойдуруп салдырабыз. Ушунда носки кийгенди үйрөнүшөт. Тазалыкка барганда баланы отургузабыз да салабыз бияка. Бир алып салабыз. Молодец. Ошондо уборныйга барып, алчынганды үйрөнөт. Буралып. Ушинтип салдырып атып, балдар эстеп калат да. Кел отурабыз. Мелкий моторикаларына ушундай көнүгүүлөрдү жасап иштейбиз. Канчалык көбүрөөк бала менен баланын мелкий моторикасын өнүктүрүү боюнча иштер болсо, ошончолук интеллекттин өсүшүнө чоң жардам болот да. Мисалы, эрготерапия боюнча болобу, сенсордук интеграция болобу, ошол жагына көп көңүл бурабыз. Ушул бөлүмү өзү менен өзү болгон жоош балдарга ылайыкталса, кийинки бөлүмү гиперактивдүү шок балдардын эмоциясын чыгарып пайдалуу кыймыл-аракеттерди жасоого ылайыкталган. Апасы психолог менен барлашып отурганда бала ошол жерден ойноп, тренажерлор менен өзүнүн энергиясын чыгарып, аябай мына ошол убакытта дагы психолог сөзсүз баланы байкап турат. Кандай кылып атат? Булар менен кандай иштелет? Терге координациясын кармайлабы же кармайлбайбы? Мынакей кичирээк балдарга өзгөчө ДЦПлерге жанагындай булчумдарын, кыймыл аракеттерин контролдогонго үйрөнөт экен да балачы. Мынакей бир жагы жакшы иштейт баланыкы, бир жагы кичине спастикасы бар да. Зато азыр чогуу кармаганда эки жагына тең центральный нервный система сигнал берип атат. Эки жагы тең бирдей мындай карманыш керек депчи. Албетте муну баары тең ошо специалист педагогдун жанында ошонун жардамы менен, ошонун көзөмөлүндө гана жазылат да. Коопсуздугу да баары каралган, бүт мягкий мына жерде көрүп атасыңар. Мындай жыгылып кетсе дагы безопасный. Биздин кээ бир балдар, мисалы коляскадан турбаган балдар, же төшөктөн турбаган балдар, ошолорду алып келиптер, ата-энеси могу жерге жаткырганда мындай көнгөн эмес да балдар бирдемени кармангангачы, потому что полностью эле жанагы ата-эне кармап турат да любой жерден. А могу жерге өзүнчө жаткырып койсоң, тим эле жантылаш могу жиптерди кармап, бутундагы монтип өзүнүн денесин бүт булчумдар иштей баштайт да. Бул аябай жакшы түрткү берет да балагачы. Мында балдарын жатып караган жарандарга керебет коюлуп, ичкенге таза суу да бар. Ал эми балдарга берилүүчү тамактын рациону 2 жума алдын ала түзүлөт экен. 4 мал тамак берилет, 3 мал ысык тамак и полдникте обязательно выпечка болот, биздики обязательно. Круглый год жашылча жемиштер болот. 2 категорияга бөлүнөт. 4 жаштан 10 жашка чейин, 11 жаштан 18 жашка чейин. Акыркы 229-90 менен иштейбиз. Полностью ошонун эмесинде биздин рацион жазылганда. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан бала чагынан майыптыгы бар жарандар менен 18 жашка чейинки балдарды караганга жеке адистин кызматы каралган. Аларга кызмат акысы төлөнүп берилет. Андан сырткары министрлер кабинети тарабынан түзүлгөн кеңеште майыптыгы бар жарандардын өкүлдөрү да мүчө. Ал жакта майыптыгы бар жарандардын коомдук жарандардан, уюмдардан өздөрү катышып, кеңештин мүчөлөрү болуп эсептелинет. Кандай гана маселелер болбосун, ошол жакта өздөрү чечимдерге катышып, өздөрү дагы ушундай чаралар менен тартылып келет да. Өлкөбүздө майыптыгы бар жарандар менен балдарды камкордукка алуу мыкты жолго коюлган десек болот. Борбордогу жана аймактарда бул багытта иштеп жаткан өкмөттүк эмес уюмдар менен кызматташуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде салтка айланган. Ал үчүн Кыргыз Республикасынын жана эл аралык деңгээлдеги мыйзамдар иштейт.